Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Айжам Алмангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы көркөм өнөр. Бишкекте өткөн чыгармачыл иш-чаралар жөнүндө айтып беребиз. Сүрөтчү Алия Шагиева өзүнүн бир нече сүрөттөрүн жана инсталляциясын тартуулады. Иш-чара Борбордук аянтта өттү. Акция саясий репрессияга каршы көркөм кече жана ошондой эле атасы Алмазбек Атамбаевдин 65 жылдыгына арналган. Он 17 сентябрда Алатау аянтында Алия Шагиеванын көргөзмөсү өттү. Сүрөтчү көргөзмөнү атасы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин 65 жылдыгына арнаган. Аянтта көргөзмө гана эмес, ветер перемен аттуу репрессияга каршы сүрөт акциясы өттү. Биз бүгүнкү көргөзмө менен азыркы бийликте турган чиновниктердин жумушуна таптакыр каршы экенибизди билдиргибиз келет. Өзүңөр байкагандай эле, бийлик каалаганын түрмөгө отургузуп, ар кимди коркутуп жүрөт. Бул туура эмес. Биздин эл эркиндикти сүйгөн эл. Баарын түрмөгө отургузуп коркута албайсыңар демекчимин. Не посадят. Такой посыл, боевой чуть-чуть. Алия Шагиеванын сүрөттөрү аянттагы Манас эстелигинин алдында коюлган. Жана ошондой эле сүрөттөрдүн арасында инсталляциялар орнотулган. Алардын бирөөсү решетка менен элдин эркиндигин жаба албайсыңар аттуу инсталляциясы. Көргөзмө акциясы концерттик программа менен коштолуп, көрүүчүлөр үчүн тамактар коюлду. Бүгүнкү көргөзмөнүн максаты баарына эле түшүнүктүү болуш керек. Алия бул идеяны көптөн бери кармап жүргөн. Бул жөн гана көргөзмө эмес. Бул протест жана ошондой эле биздин атабыздын юбилейине дагы арналган. Менин оюмча Алия өзүнүн максатына жетти. Өзүнүн ичинде жана ошондой эле өлкөбүздө болуп жаткан абалды сүрөттөр аркылуу жеткире алды деп ойлойм. Биздин өлкөбүздүн башка аянтында мындай иш-чара биринчи жолу өтүп жатат деп ойлойм. Очень выглядит свежо, новаторски. Я не помню, что подобное проводилось на главной площади страны. Решеткада турган бак. Бул сүрөттүн маңызын Алия айтып берди. Как смысл? Өзүңүздөр байкагандай, бул решетка сүрөттө аябай жаман көрүнөт. Туура келбейт. Бирок бак жана айлана чөйрө ага карабастан аябай кооз. Бакты канчалык торго камаба, ал баары бир өсүп жана гүлдөйт. Продолжает расти, становится только опытнее, мудрее. Алия Шагиева 1997 жылы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүндө туулган. Бишкектин мектептеринин биринде окуп, андан соң Санкт-Петербург шаарындагы сүрөт окуу жайына тапшырган. Алия Шагиева сүрөт көргөзмөлөрүн уюштуруп, андан чыккан акчаны кайрымдуулук борборлоруна өткөрүп берет. Өзүнүн кийим линиясы бар. Привет. Ты что рисуешь, расскажи. Мороженое. Классное мороженое. Твое любимое это какое? Ванильное и клубничное. Адилет Каиров, Юлия Коновалова, Бекболот Асанакунов, ТВ1 KG. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде Кешик VR көргөзмөсү өтүп жатат. Кешик VR дүйнөнүн экологиялык абалынын чагылышы. Келечек муундарга өзүбүздөн кийин эмнени калтырабыз? Терең мааниси бар жогорку мода. Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде өзгөчө көргөзмө жана андан да өзгөчө мода көргөзмөсү өтүп жатат. Айжан Фирсова жана Сайкал Сейталиева дизайнерлер Go Viral менен бирге уникалдуу интерактивдүү көргөзмө түзүштү.
Бирок дегенде мода индустриясынын айлана чөйрөгө тийгизген зыянын бир аз азайтууну каалайбыз. Уменьшить тот вред, который наносит фэшн-индустрия на окружающую среду. Жана массалык рыноктук нерселерге караганда уникалдуу брендтерге артыкчылык берүү жакшы экени жөнүндө көбүрөөк сүйлөшкүбүз келет. Уникальным маркам, нежели масс-маркетам. Бул коллекция үчүн биз термо кездемелерди колдондук. Бул биз Москвадан заказ кылган технологиялык кездемелер. Ошондой эле сиз басылмаларды көрө аласыз. Бардык кездемелер кайра иштетилген пластикалык бөтөлкөлөрдөн. Принты, все ткани для основы принтов – это ткань из переработанных пластиковых бутылок. Авторлар концептуалдык ишине гельшик VR деп ат коюшкан. Эгер билсеңиз, гельшик кыргыз элинин салтында жакын адамыбызга жакшы энергияны бөлүшүү каалоосу катары маанилүү адам үчүн белектерди өткөрүп берүү деген ыйык мааниге ээ. Бирок биз урпактарга гельшик катары эмнени өткөрүп беребиз? Кандай жерди калтырабыз? Мындай суроолор көргөзмөнүн жаратуучулары тарабынан берилет. Она показывает состояние экологии в целом в мире. Бул дүйнөдө жалпысынан айлана чөйрөнүн абалын көрсөтөт. Биз негизги сүрөттөрдү 3 элемент — суу, аба жана жер аркылуу жеткирдик. Негизги инсталляциялар күн сайын болуп аткан көрүнбөгөн, материалдык эмес нерселерди көрсөтөт. Бул тизмегине жер планетасындагы бардык адамдар катышат. В этой цепи как раз событий участвуем все мы, люди на планете Земля. Кыргыз элинде үнөмдүүлүк салтыбыз да бар. Биздин чоң энелерибизден үйрөнгөнбүз. Менимче кайра ошол берекелүү ой жүгүртүүгө кайтуу убактысы келди. Когда вот есть техники курак и вот бережное отношение от наших бабушек, прабабушек, это хорошо помним. Я думаю, что пора уже возвращаться к такому, скажем так, образу мыслей. Көргөзмө офлайн жана онлайн форматында өткөрүлөт. Виртуалдык дүйнөгө чөмүлүү үчүн VR айнегин колдонуу керек. Бул жерде көркөм буюмдарды элсиз жана ызы чуусуз көрө аласыз. Визуалдык бөлүк атайын эффекттер, экспонаттар менен өз ара аракеттенүү. Кадыр Батыркановдун музыкалык коштоосу бардыгы көргөзмөдөн чоң таасир алуу үчүн иштелип чыккан. Көргөзмө ташталган баштык, бөтөлкө же керексиз кийим сатуу. Баары биздин планетанын келечекте кандай болооруна таасир этерин көрсөтөт. Какой будет наша планета в будущем? Көргөзмө жөнүндө бизден уксаңар да, баардыгын өз көзүңүз менен көрсөңүз жакшы болот. Бишкекте Кыргызстандын көптөгөн көрүнүктүү инсандары менен иштеген белгилүү кинофотограф Александр Федоровдун чыгармачылык кечеси өттү. Кеченин коноктору кыргыз керемети кантип тартылганын билишти. Suddenly appear every time you are near, just like me. Ал кинематограф болууну эч качан кыялданган эмес, оператор болгусу келген. Бирок тагдыр өз жолу менен чечилди. Акыркы 40 жылдан бери анын колунда кинокамера эмес, фотокамера. Вот такой прикол получился, видите, да? Все нормально. Ну вот, такое кино. On the day that you were born, the angels got together and decided to create it. Ал биздин бардык корифейлерибиз менен иштеген. Төлөмүш Акеев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Чыңгыз Айтматов, Сүймөн Кунчокмонов жана башкалар.
That is why И с оператором мы едем, выбираем места съемки. То есть видите, какая широкая работа у фотографа. Это казалось бы, ну вот, он как и фильм, на фильме поснимал, кадры съемки. То есть это очень такая большая работа. И, конечно, один из таких главных моментов для фильма, это, конечно, подбор актеров. И вот, например, с «Мальчиком» у нас был такой эпизод, случился такой эпизод, что этот мальчик у нас был вот на подборе актеров, когда стали подбирать, Шамши стал подбирать мальчиков, он был 5-м или 6-м. Он так ничего, активный, там мы его поснимали. Сейчас я вам покажу целую серию. Вот он выдавал нам вот такие вещи. Ну и как бы Шамши говорит, нет, ну что, опять, ребята, подобрать мало. Надо расширить круг. Александр Павлович фотограф кинодо эмне кыларын айтып берет. Жумуш көп. Кастингте актерлордун фотопробаларын өткөрөт. Кино тартуу үчүн келечектеги локацияларын сүрөткө тартат. Тасмалардагы белгилүү фотофрагменттерди да фотографтардын эмгеги. Жана кадр артында эмне болгонун фотограф документтештирет. Ошентип Александр Федоровдун сүрөттөрүндө биз актерлорду жана режиссерлорду гана эмес, тасманын үстүндө иштеген, кадрдын артында калган башка адамдарды көрө алабыз. Гримерлор, операторлар жана костюмерлер. Александр Федоровдун бүгүнкү автордук кечеси чыгармачыл жолугушуу жана анын чыгармаларынын көргөзмөсү. Ал тургай кичинекей лекция. На перспективу. Захотелось посмотреть множество фильмов, увидеть или пересмотреть их заново. just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Бишкек заманбап искусство мектеби 1 жылдыгын белгилейт. Эми алардын өздөрүнүн мейкиндиги бар. Кошумчалай кетсек, Глюкля деген кызык аты бар белгилүү орус сүрөтчүсү Бишкекке келди. Бул окуялардын баары кийинки видеодо. Бул жерде заманбап искусствонун баш калкалоочу жайы. Бүгүн биз Синергия аттуу галереянын расмий эмес жаңы жеринде ачылышындабыз. Новоселье будущей галереи «Синергия». Эми Бишкек заманбап искусство мектебинин өзүнүн мейкиндиги бар. Мектеп 1 жылдан бери иштеп келе жатат. Мектептин көптөгөн кызыктуу пландары бар. Жана ошондой эле кээ бир жыйынтыктарды чыгарса болот. Бишкек заманбап искусство мектеби 1 жыл мурун пайда болгон демилге. Сегодня нам год. Бул биз өзүбүз уюштурган демилге. Биздин өлкөдө болуп жаткан социалдык, саясий, экономикалык жана маданий процесстерге байланыштуу искусство жана ар кандай көркөм жаксылоолор менен байланыштуу кандайдыр бир окуяларды түзүүгө кызыктар болгон 10го жакын адамбыз. Относительно социальных процессов, относительно политических процессов, относительно экономических и культурных процессов, которые происходят в нашей стране. Сегодня у нас получается... Бүгүн биз искусство мейкиндигин ишке киргизип жатабыз. Бул Си көркөм жааматы. Художественный коллектив Си. Мы давно существуем. Биз көптөн бери заманбап искусствонун ар кандай долбоорлорун жүргүзүп келе жатабыз. Бизде жаңы мейкиндик, жаңы үй пайда болду. Мы его называем, в котором будет... Эми бул жерде көргөзмөлөр, лекциялар, кинолор көрсөтүлөт. Ошондой эле биз галерея ачып жатабыз. Галерея «Синергия» деп аталат. Сиз бул галереяга келип, искусство менен таанышып, чыгармаларды сатып алсаңыз болот. Знакомиться с искусством в отдельных его частях и приобретать работы, может быть. Коноктордун арасында абдан кадырлуу адам бар. Орус сүрөтчүсү Глюкля деген ат менен белгилүү. Наталья Першина-Якиманская. Заманбап искусствого кызыккандар анын табылган кийимдер фабрикасы жана эмне кылуу керек платформасы менен тааныш болсо керек.
жылдардын ортосунда Наталья жана анын кесиптеши Ольга Егорова өлкөдөгү биринчи аткаруучу артисттер болушкан. Жана алар чыгармачылыгын материалы катары кийимдерди тандашты. Алардын кийимдери сүйүү, чыккынчылык жана адабият темаларына жаралган. Кийинчерээк саясий системасынын социалдык адилетсиздиги жөнүндө да чыга баштаган. Кыргызстанда сүрөтчү мурунку чыгармалары жөнүндө эле айтып бербестен, Наталья дүйнөлүк тигүү кулчулуктун заманбап системасы боюнча изилдөө жүргүзөт. Мода, чыгармачылык, бирок тигип кескендер үчүн бул чоң жумуш. Мы готовим специальную... Биз атайын инсталляция объектин даярдап жатабыз. Ал жөнүндө Бишкек шаардын тигүүчүлөрү менен диалог жүргүзүп жатабыз. Бүгүн биз алардын бири менен сүйлөштүк. 4 баласы бар сүйкүмдүү аял. Интервью бергенге кубанып жатат окшойт. Алар үчүн механикалык ишинде кандайдыр бир кызык нерсе болуп атса керек. Биздин сунушту акча ала турган кызыктуу оюн катары кабыл алышат болуш керек. В механическом труде. То есть здесь есть возможность игры и возможность... Менин бул жерде болушума демөөрчү болгон шаардыктардан бюджетим бар. Мен ал аялдардын эмгеги үчүн төлөй алам. Бул мен үчүн абдан кубанычтуу. Все равно в любом случае какие-то лазейки для того, чтобы оставаться живыми. Поэтому наше предложение они воспринимают как такую веселую игру, в которой они могут поучаствовать, но также благодаря тому, что у меня есть бюджет от гаража, который спонсирует мое пребывание здесь, я также могу им заплатить за их труд, чему я очень рада. Биздин жергиликтүү сүрөтчүлөр да белгилүү сүрөтчүдөн илхам алышты. Жана ойлоп тапкан нерселердин баарын ишке ашырганга мүмкүн болгон жаңы мейкиндик да бар. Ошентип чыгарылышыбыздын аягында көңүлүңүздөрдү көтөрүп, мотивация жана күч бере турган сонун ыр менен бөлүшөбүз. Ассаламу алейкум достор, бул жерде бегиш заман бап. Топ лайф үчүн кара тору ат. Бит үстүндө рин. Аха. Кара тору ат, жакшы мамиледе зат, жаман мамиледе жат. Замандагы бат, гүлөнүп учат, ошол замат угармандар гүлөрүм угат. Кара тору ат, жакшы мамиледе зат, жаман мамиледе жат. Замандагы бат, гүлөнүп учат, ошол замат угармандар гүлөрүм угат. Риннер как урат, мен сөздү улайм, мени колдоп угармандар бөлмөнү буулайт. Сени колдойт угармандар жасасаң туура, теңи болбойт угарманга жин десе урат. Бул заманда рэперлары барына керек, мен айтам барына керек деп чакырабы директор, же болбосо жазабы директор. Мени көргөн жаш директор, менин жобом таштай күч болбосо дагы билекте. Мага илим тилекте, мен алганмын милдетти, өзүм жазган ырлар менен желегим желбиреттим. Менин дүйнөм көргүн келсе сатып алгын билетти, эгер макулдашпай келсең түрүп келгин билекти. Эне тилим курч экенин кебирлери билбептир, корсма миле жасагандар угуп алып жиндептир. Байке болуп өз алдынча ымыр кайлар ким дептир. Менин сөзүм маданият, мындай сөзгө ким жетсин. Кара тору ат, жакшы мамиледе зат, жаман мамиледе жат. Замандагы бат, гүлөнүп учат, ошол замат угармандар гүлөрүм угат. Кара тору ат, жакшы мамиледе зат, жаман мамиледе жат. Замандагы бат, гүлөнүп учат, ошол замат угармандар гүлөрүм угат. Мен сөздү улайм, ноталар кулайт, сенин көчүң түнүктери көр албай улайт. Мезгил өтүп жигиттериң бегишти турайт, сезип көбү бул биттерди сарыдан сурайт. Кара тору атмын, музыкалык затмын, билбегенге жатмын, ачылбаган катмын. Кара тору бакпы же кара тору жакпы, кандай мезгил келбесе да акыйкатты жактыр. Кандай мезгил келбесе да акыйкатты жактыр. Үзүп жесең кызыл өрүк танегин да жаккын, кыргыз рэпин жактыр. Чөнтөгүңө баттыр,
жүрүп жаткан майрамыңды шаңдуу кылататтым. Кара тору аттым, жетем десең чаптыр. Заман өз ылгаптыр, түзүлгөнүн саптын. Достукту байлыкка сатып үзүлгөнүн жаттын. Окуп көрүп жазганымды мындай маани таптым. Кээ бир сөздөр түшүнүксүз, аны сырга каттым. Кечирип кой пайдасыздан кемиди убактың. Кээ бир элдер айласыздан угууну улантты. Үн алгыдан угарманды үйүнө узаттым. Кара тору ат, жакшы мамиледе зат, жаман мамиледе жат. Замандагы бат, гүлөнүп учат. Ошол замат угармандар гүлөрүм угат. Заман бап, сен досуң бегиш, кара тору ат. Ал эми түстүү тасма берүүбүздүн көркөм өнөргө арналган чыгарылышыбыз аягына келди. Өлкөбүздө көркөм өсүп, өнүгүп, жаңы идеяларды сунуштап, адамдарды бактылуу кыла берсин. А биз сиздер менен кийинки чыгарылышта көрүшөбүз. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди болдум.